Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун филиалы Баткен электр тармактар ишканасында диспетчерлерди окутуу жүрүүдө. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун борбордук диспетчердик кызматынын жетекчисинин орун басары Чыңгыз Абдимомунов Баткенге келип, Баткен электр тармактар ишканасынын ыкчам диспетчердик кызматынын диспетчерлерине пландан сырткары кошумча окутууларды өтүүдө. Окутуунун жүрүшүндө диспетчерлердин ыкчам иштөө жөндөмдүүлүгүн арттыруу, өчүрүүлөргө каршы иш аракеттердин жүрүшү, диспетчердик жумуштун инструкцияларынын негизинде иш алып баруу боюнча талкуулар болуп, бир канча тапшырмалар коюлду. Албетте балдарга ушул жактан жардам берип турушубуз керек. Кандайдыр бир окуу, бизде жаңы инструкциялар чыгып турат, жаңы эрежелер чыгып турат. Жумушту кандай алып барыш керек? Жанагындай авариялык өчүү кырдаалдар түзүлгөндө жумушту кандай алып барыш керек? Кантип ошондон чыгыш керек? Электр жабдууларды кандай көзөмөлдөш керек, техникалык параметрлер деген бар. Ошонун номиналдык деңгээлине жеткирип, анча ашырбаш керекпи, ашып кетсе канча ашыш керек. Ошогон көп техникалык жагынан да көңүл буруш керек.